Эдман де Лаферда. Бул жеткиликтин башкы калысы Алипов Зайдидин. Полностью тизмени Камчыбек Ташиев өзү түздү. Мен керек адамдарды политикада мурда кийин политикада жүрбөгөндөн кийин ал адамдарды тааныбайт экенмин. Бирок катарына сиз да кирдиңиз, Мен 24-местадамын. Чынчыл. Азыр адамдар уже баалап да билип да калды да. Казнократтар кандай экенин көрүнөт. Камчыдагы ошо бирден бир казнократтардын арасына кирбейт. Өтө жөнөкөй семья. Камчыда 11 бир тууган. Аларда ушундай 6 эркек 5 кыз ушундай да, Садыр экөө оштук. Анан 15 жылдан бери экөө катуу дос, Кудайга кошкон достор да буларчы. Камчыбек экөөнүк, Биз ошо Садыр камалганда 15 бала чогуу камалды. Ошондон бери эле Садыр кимдин Камчынын колдосу бар. Балдарга да тамак аш киргизип турду. 15 баштык базар менин жашоом, Дастан экөөбүздүн жашообуз ушундай болуп калган ошол жылы. СИЗО бирде жатчу. СИЗО, базар, үй. Баары эле ошо 10 элестеткиле, азыркы керки аялдарды карасаң ошо бир баштык көтөрүп алып үйлөрүнө кирип кетет. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Менде 15 баштык болчу. Мекенчил партия жаралган. Бул Камчыбек Ташиев менен Садыр экөө отуруп, ата журт партиясы талашка түшүп деп айтсам туура болобу дейм. Партияны ачып келиш үчүн бир адамды жумшаса, ал лицензиясы менен печатёршек иште болуп калып, ал өзүнүн ар кандай сөздөрдү айтып ата журту бербейм аркы берки болгондо, анда кандай кылабыз? Анда мекенчил партия менен кетели деп, ушуна Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров экөө отуруп, ушу мекенчилдөө менен кетели деп калышканда, бирок ошо киши кайра ойлону, анан болду мынакей ата журт партиясы силерге бердим, ушу менен баргыла болуп, бирок ата журт да Садырлардыкы болчу. Просто документациясы кандай бир эме менен тегишке тийип калган да. Ошону талашка түшүп баранан ошондо мекенчилди ойлоп чыгарып, бирок ошол кезде мекенчил ошо ойдон калып калганда ата журт менен чыгып кетишкен. Ата журт элге абдан сиңип калган, себеби ошо Оштокко калаң болду го. Ата журт партиясы биринчи барып элди ошо көк ошо от күйүп аткан отко барып, Камчыбек Ташиев өзү Жалал Абадта, Сузакта элдерди сактап калган. Садыр биякта түштүк түндүк дебей барып балдары менен ошо Ошко калаңга чоң салымын кошкон да. Ошол менен ата журт бул аты өтө катуу чыккан. Быйыл болсо мекенчил партиясы менен кетип барышат. Мунун башында азыр Камчыбек Ташиев турду. Себеби Садыр камалгандан бери эле биз партиянын башына лидер таппай келгенбиз да. Буну деле айтсак макул болбойт, коркот да, себеби Садыр камакта жатат. Садырдын интересин лоббировать этиш керек да, чынбы? Ана быйыл ушул Камчыбек Ташиев туруп, азыр партия менен кетип баратанын арасында менин кайнагам Сабыр Жапаров бар. Буга чейин биз көп
кыйынчылыктарды башыбыздан өткөздүк. Сотко бардык. Үйүбүздө эч ким угуз алган жокпуз. Пикеттерге чыктык. Канчандеген миңдеген кишилер менен митингке да чыктык. Бирок биздин үнүбүз такыр жеткен жок. Эч ким укпады бизди. Буга чейин азыр экран сыртында сөз болуп калды да, что баягы неме куугунтук болду, жана каралар ал тургай. Алар дагы кийлигишти деген, тынчтыгыңарды бузду дегендей. Бул эми баягы Кумтөр проблемасын көтөргөндө Садырды соттоп чыгарды, камчы Наятагы Талант Мамытов. Ана бирок бул өлкөдөн чыгып кеткиле деген. Келип кадимки ошо бизде эми Кыргызстан кичинекей эле да. Ким черный, кто белый, кто красный дегенди баары эле билет. Ошо чөйрөнүн адамдары келип эле чыгып кетиңиз деди. Биз чыгып кеткенге аргасыз болдук, себеби Садырдын үй бүлөсү бар да, бала чакасы бар. Бизде беззаконие деп дагы айтып кетем. Кака чыктыңар? Биз Польшага чыгып кеттик. Канча болдуңар аякта? Польшада 1 жыл жашадык. Анан силер үй бүлөңөр эле Садыр Байкенакта калды же чогуу? Чогуу. Тескеринче Дастан балам биякта Славянскийде окучу да. Дастан калып калды. Туугандардыкына биз өзүбүз чыгып кеттик. Ал канчанчы жылдар эле? Бул 14-жыл. 2014. 2014-жыл. Криминалынан, бандиттеринен коркпоймун. Байлыктууларынан коркпоймун, акчасы көбүнөн. Бийликтүүлөрүнөн да коркпоймун туугандар. Мен кыйналсам дагы ушул оор жолду тандап алдым туугандар. Кыйын жолду тандап алдым. Бирок бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досумду таштап кете албадым. Мына ошол силерге айтып коеюн туугандар. Мен ушул Мекенчил партиясы жетектеп барам дегенде, менин жанымдагы кыйындардын көбү качып кетти. Байлардын көбү качып кетти. Рахмат кызым. Байлардын көбү качып кетти. Силердин айылыңарда эле байлар, мени 2 жолу депутат кылган балдар дагы качып кетти. Себеби алар айтты, Мекенчил өтпөйт деди. Мекенчил өтпөйт. Буларда акча жок. Бийлик буларды колдобойт. Биз акчалууларга барайлы. Сабатсыз болсо дагы, башка болсо дагы акчалууларга барайлы. Бийлик колдогон партияга барайлы. Деп ошолорго кетип калды туугандар. Мен жалгыз калдым ошондо. Досторум дагы кетип калды. Урматтуу туугандар, менин эң негизги максатым болгон Садырды чыгарып алам деген үмүтүм болгон. Мен Садыр үчүн деп ушу менен кетип атам. Байлууларга сатылбадым, акчалууларга сатылбадым, бийликтүүлөргө сатылбадым. Кыйналсам дагы ушул кыйын жолду тандайын, бирок таза жолду тандайын. Садыр досумду чыгарууга багыттуу жолду тандайын деп ушу менен кетип атам. Мекенчил партиясы келгенин башкы себеби туугандар, ушул элим деп, жерим деп, мамлекетим деп, акыйкаттуулук деп, элимдин жеримдин байлыгы деп, чындыкты сүйлөймүн деп, түрмөдө менин Садыр деген досум жатат туугандарым. Садыр деген досум жатат. Ошол досум чыгарып алышым керек. Ошол үчүн Мекенчил менен келип отурам мен силерге. Урматтуу туугандарым, урматтуу эл журт, Садырдын көргөн зордугу, Садырдын көргөн кордугу, ошо баланын чынчылдыгы, ошо баланын акыйкаттуулугу, кыргыз элим, жерим дегенде, мамлекетим дегенде жанын берүүгө даяр болгондугу, эмне үчүн бизди тыныч жаткызыш керек? Эмне үчүн биз ошону көрүп, билип туруп, унчукпай отурушубуз керек? Ошондуктан Мекенчил партиясын мен жетектеп чыкканымда, көптөгөн байлуулар, акчалуулар качып кетишти менден. Качып кетишти. Ачык эле, жок, биз аны менен бара албайбыз. Себеби Мекенчил партиясына барсаң өтпөйсүн. Кой Садырыңды бизге кереги жок. Бендан көрөм мен мына байлыктуу партия менен барайын. Мынандай кылып турган партия менен барам деп ошо кирип кетишти. Так? Жок, биз бийликтүү партия менен барайлы. Бийлик бизге жардам берип, эптеп депутат болсок болду. Садырыңдын да кереги жок, акыйкатыңдын да кереги жок деп кетип калышты бардыгы. Урматтуу туугандарым, канчалык кыйын болсо дагы, канчалык оор болсо дагы, азап тозогу менен болсо дагы, мен ушул азаптуу жолду тандап алдым. Азаптуу, кыйын, достук жолун тандап алдым туугандарым. Досумду чыгарышым керек.